Эрсиз аялдар эмне кылсын? Бүгүнкү коомдогу түшүнүктөрүбүз өзгөчө аялдар корккон 3 нерсе бар. Ошо биринчиден каарыштан коркот. Экинчиден семирип кетиштен коркот. Ал эми үчүнчүдөн бул эри экинчи аялга үйлөнүп алыштан же башкасына кетип калыштан коркот. Аял киши эң корккон 3 нерсе мына ушул болуп эсептелет. Бул нерсени токтотуп туруп экинчи негизги темага өтө турган болсом, ошол аялдар маселесинде. Бүгүн турмушка чыгыш керек. Көпчүлүгү турмушка чыкпастан кечке чейин жүрө берип, же чыкса дагы кичине бир себептерди ортого коюп, өзү дагы каалап турат, өзү дагы билип турат. Бул себеп боло албайт ажырашышка. Бирок болбогон себептердин айынан ажырашып кеткен эже карындаштарыбыз бул маселени билип алыш керек. Аллах Табарак ва Таала ар бир нерсени жуп-жубу менен жараткан да. Биздин телабыз, денебиз кааласа каалабасак өз принциптерин, өз буйруктарын, өзүнүн буйруктарын аткара берет. Ай сайын этеккир сиз мисалы кааласаңыз каалабасаңыз келе берет. Көрдүңүзбү? Дене өзүнүн иш аракеттерин аткара берет туруктуу түрдө. Бирок ар кандай жыныстык оорулар, ар кандай келишпестиктер, ошо мисалы жөнөкөй эле ошо эрден ажырашкандан кийин көп аял өзүнө карабай коет, семирип кетет, депрессия, стресске көп түшөт. Анан өзүнчө ойлору пайда болот. Эми мен күйөөм жок, эрим жок, бул фигуранын кимге кереги бар? Өзүмө карап не кыламын дейт. Ери бар аял ар дайым өзүнө караганга аракет кылат, диетасын кылат, тандап жейт, талдап жейт. Ери жок көбү семирип кетет, башка болот, стресске көп түшөт, көп ойлонот, көп сарсанаа болот. Анан да жамандардын жаманы эркек сыпат боло баштайт да. Аял назиктигин жогото баштайт. Себеби эркек кылбаган иштерди кылат. Ошо фигура жактан болсун, дене түзүлүш жактан болсун, булар жактан дагы бузулуштар болуп, гормоналдык бузулуштар дагы болуп, эркек сыпат боло баштайт. Жаманы дагы ушул. Эрге тийиш керек тийбей жаткандар, ажырашып кеткендер же тагдыр болуп каза болгондор дагы тийиш керек. Жүрө бериш туура эмес. Башка эркектердин көз карашында сиз ажиз, күчү жок, кудурети жок же коргоочусу жок бир коёндой эле көрүнүп каласыз. Дароо атыш керек да. Көп эркектердин көз карашында жаман көз карашта болуп каласыз. Ажырашпаш керек. Бүгүн болбогон себептердин айынан кичинекей бир себеп табып калса эле эптеп ажырашыптын аракетин кылышат. Бул таптакыр туура эмес. Жарашып жашоонун аракетин кылыш керек. Кечирим сураганды билиш керек ар дайым. Кечиргенди билиш керек, кечирим сураганды билиш керек. Болбогон себептердин айынан ажырашыш туура эмес. Да, кээде күйөөңүз сизге туура эмес мамиле кылып коюшу мүмкүн. Туура эмес нерсе кылып коюшу мүмкүн. Бирок ал учурда түшүнүк, сабыр кыла билүү, ошол учурдан кача билүү аялга тиешелүү маселе да. Хоп, сиздики туура. Болду. Кечирип коюң. Ал менен бирдей айтышып, бир ийгиликке жетпейсиң. Ал менен ажырашып бир береке таппайсың. Ажырашкан учуруңда тескерисинче бардыгы сени күнөөлөйт. Жакшы аял болгондо күйөөсүнөн ажырашпайт эле. Жада эң жаманы биздин аз элдеринде күнөөнүн бардыгын аялга коет. Ажырашпаш керек. Балдарың менен кайга барасың? Бардыгына жүк болосуң. Ачыгы ошондой. Да, ата-энең бар, ата-энең барлыгында кичине урматтап сыйлашы мүмкүн, бирок аларга дагы жүк болосуң. Алар жүксүн деп айта албайт, бирок кадимкидей жүк болосуң бардыгына. Сенин бактың дагы, бейишиң дагы, тозогуң дагы ошол күйөөң болуп эсептелет. Ошо ажырашамын деп жаткандар, же ажырашуу тууралуу ойлонуп жаткандар, болбогон себептерди өзүнө ойлоп таап, же чала психолог эжелеринин сөздөрүнө угуп алып ажырашам деп жаткандар токтогула. Токтогула. Бул чечим эмес. Жарашуунун жолун издесеңиз, жарашууга себептер табылат. Ажырашуунун жолун издесеңиз, ажырашууга себептерди табасыз да. Ошондуктан урматтуу эже карындаштарым, чындыгында ушундай. Көпчүлүк адамдар адашат. Адашкандардын катарында
Эң жаманы ушу ажырашуу маселени тандагандар да. Шайтандын эң чоң иши бир семьяны ажыратуу. Ошого тазы кийдирилет. Шайтандар да отчет берет шефине күндө. Бирок эң күчтүү иш кылганы, сюрприз кыла турганы семья ажыраштырганы. Сиз үйүңүздөгү секреттерди эч качан сыртка алып чыкпашыңыз керек. Ал төшөк маселеси, ал күйөөңүздүн сырлары, ал акча каякта турат, бардыгын подружкаңызга да айтпашыңыз керек. Эч ким билбеш керек. Семьядагы сырларды алып чыкпаш керек. Айзереге жанына деди мындай деди дештин кереги жок. Аны сөзүн буга, буну сөзүн ага карга окшоп жамак чокуйт го каргалар. Ошол сыяктуу чокуштун кереги жок. Семьядагы сырларды эч качан алып чыкпаш керек. И сиздин семьяңызга сырттан бир жаман сөздөр келип атабы? Аны кабыл албаш керек. Сени күйөөң паланчы менен жүрөт, мен ош базарда көрдүм деши мүмкүн мисалы үчүн. Сенин досуң мындай, же мына күйөөң мындай, же бир тууганың мындай десе, семьяңызга тиешелүү сөздөрдү өтө катуу сортировкадан өткөзүш керек. Дароо эле десе ишенип албаш керек. Азыр не көп, душман көп. Сиз семьяңызды, бакытыңызды, ийгилигиңизди көрө албагандар андан көп. Келип душмандык кыламын дегендер андан көп. Ошондой экен сырттан келген күчтөргө дагы туура жооп бергенди билиш керек. Аял стресске түшөт, гормондук бузулуштар, жыныстык жактан оорулар, ар кандай нерселерге кабылат. Стресс, депрессияга түшкөн учур ач калып, окорочкасынан баштап тооктун эти айырмасы жок, майлуу, таттуу, ширин ашказан бечара көтөрө албай турган деңгээлдер нерселерди тыгып, жеп, семирип кетет. Карып кетет, беттерине тириш түшүп кетет. Качан эрсиз калса. Бүгүн эри бар, эри Россияда болгондор бар. Алар эркелек сөздөрүн, жок дегенде эркелеп атат, телефон аркылуу башка аркылуу жакшы сөздөрүн угуп атат, Мен ери жокторго айтып атам, эрге тийиш керек. Сиздин фокусуңуз бузула баштайт. Көтөрө албайсыз, ишене бериң көтөрө албайсыз. Дүйнө көйгөйлөрүн түгөй жуп-жуп болуп жеңип өтөсүздөр. Жалгыз ат алыска барбайт дейт. Тез чапкан ат алыска барбайт дейт. Ошондуктан да биргеликте чоң ийгиликтерге жетесиздер. Ушул да кыянат маселесине такал болот көбү. Измена кылып кетти, башка кылып кетти, мен кечире албайм, өлүп алам, тамдан таштай берем. Сен кимсиң кечирбей кой турган? Биз пендебиз, пенделердин бардыгы ката кетирүүчү. Ката кетирбей турган адамдын өзү жок. Бир кыла албайсыз да эч качан. Күйөөм измена кылды, мен дагы измена кылышым керек. Ошентип өч аламын деп ойлосоңуз, сиз тескерисинче өзүңүздүн денеңизди тозокко таштап аткан болосуз. Ал күйөөңүз ошо кылган күнөөсүнө жараша тозокто күйөт. Сиз дагы күйүшүңүз керек деген маселе эмес го. Башка менен сообщение аркылуу, парол аркылуу, анан соцсеттерге бүт жылаңач сүрөттөрүн чыгарып, анан үстүгө замужем, эри бар деп жазып коюштун кереги жок. Эрим бар, бирок жигит издеп атам деген эле маселе бул. Ошо сиздин кыянат дегени, сиз тааныш болайлы десе, эрим бар деп жооп берип атасызбы, ошого убакыт бөлүп атасызбы, ошонун өзү кыянат. Иффатыңыз, нур жүзүңүз, ыйманыңызды сакташыңыз керек. Албетте, назиктигиңиз менен жогору болосуз, кооз болосуз, сулуу болосуз. Адамды акылы кооз кылат, бийлиги кооз кылат, ыйманы, сулуулугу кооз кылат, сулуу кылат, берекелүү кылат. Ошондуктан да кыздарыбызчы, урматтуу мекендештер. Жаш кыздарыбызга туура тарбия бере алабызбы? Бүгүн ошо эрсиз аялдар маселеси, ошо бай эркектер үйлөнбөй коркуп жүргөндөгү маселелер туура түшүнүктүү беришибиз керек да жаштыгынан. Кызым, мен эркекмин, мусулманмын, биз мусулманбыз, мусулмандарды экинчи, үчүнчү аял алганга уруксат берилген. Эгерде кийинчерээк күйөөгө тийген учуруңда кандайдыр бир себептерден ортоңордо бала болбой калып, же бир кыйналган үй бүлөнү багуу максатында
жесир аялга эриң үйлөнө турган болсо буну туура кабыл ал. Биздин динибиз бул нерсеге уруксат берет деп жаштыгынан тарбия берип атабызбы? Кенен ойлонуп, туура ойлонушубуз керек да, урматтуу мекендештер. Мисалы, менин 3 эжем бар. 3 жездем экинчи аялга, үчүнчү аялга үйлөнөм десе мен каршы эмесмин. Мен буну колдойм тескерисинче. Чындыгында ушундай. Бул Кудайдын буйругу. Себеби аялдар өтө көп. Өтө көп. Кыйналгандар андан көп. Балалуу болуп, күйөөсү согушта каза болуп, же бирдеке болуп, андан көп. Бай болуп туруп, чындап ошо жардам берейин, карайын деген максатта үйлөнүп жаткан байкелерден Аллах ыраазы болсун. Белиңерди бекем бугула. Ишиңерге ийгилик, Аллах берекесин берсин. 3 кыз бар мисалы үчүн биз семьяда. Ата-энем урушуп атканын көрүп бирөөсү айтат, апам сыяктуу мен чыдабайт элем. Атам канча кыйнайт, бирок апам чыдап жашай берет, мен бул нерсеге чыдабайт элем дейт да. Экинчиси айтат, жок мен чыдайт элем. Убакыт берет элем, 1 ай, 2 ай. Эгерде кайра боло бере турган болсо мен да кетип калмакмын. Үчүнчүсү айтат, мен чыдап жашайт элем. Эмне болсо дагы эри да апамдын. Көз ачкан эри, чыдап жашаш керек да деп ошентип 3 кызда 3 түшүнүк болот да. 3 эжең болсо үчөө тең характери башка. Биринчиси сабырдуу, экинчиси акылдуу, үчүнчүсү сулуу. Характерлар да бири-бириге окшобойт. Сабырдуусунда сулуулугу жок, акылдуусунда сабыры жок. Биринде бар нерсеси биринде жок. 3 кыз, 3 түшүнүк, 3 кабыл алуу. Тарбияны туура беришибиз керек да. Үйдө ызычуу көрбөш керек кыздарыбыз. Балдардын алдынча көз алдынча ызычуу кылбашыбыз керек. Бүгүн рингке бойго өзү урушкан жетпегенде балдарын аралаштырат да. Баргыла атаңарды мындай дегиле, атасы болсо баргыла апаңарга баргыла мындай дегиле. Апаңар мындай, апаңар бизди таштап кеткен, апаңар кыянат кылып кеткен. Апасы болсо атаң ушундай, атаң мындай кылып кеткен деп бири-бириге жамандатат. Балдарды психологиясындагы тарбиясын да бузат да. Силер ажырашып кеттиңерби? Силер ажырашкан үчүн бул жерде бала запкы чегип калышы керек деген маселе жок. Баланын өзүнүн орду, өзүнүн келечеги, өзүнүн тарбиясы бар. Силер биргеликте бул маселени чечишиңер керек. Ошондуктан кээ бир маселелерди айтууну туура көрдүм. Бул маселелер албетте керек ачыгы. Мен өзүм ушул нерселерди айтышым керек болчу. Айтып койдум, кимге кандай тиет, сөз эсин табат дейт. Аллах ыраазы болсун, алтын башыңыздар аман болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.